Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу көрүүчүлөр, ар бириңиздерге салам айтып, кайрадан Халва шоу өз ишин баштады. Ар бириңиздерге жакшы маанай каалайбыз жана сөз түрдө бүгүнкү кечте биз менен өткөргөн болсоңуз, жакшы бир маанай жаралат болуш керек. Сөз түрдө позитивдүү маанайды ар бириңиздерге каалайбыз жана бүгүнкү программабызды баштайлы. Айпер Адамкулова кызматыңыздарда болом. Ал эми бүгүнкү келген конокторубузду тааныштырып өтөлү. Бүгүн дагы кызуу оюн болгон турат. Эки командабыз тең даяр. Бирок бир жерден келишти десек болот. Аларды бүгүн атаандаш кылабыз. Кимиси кандай ойнойт, кимиси мыкты болуп кетет. Жана ошону менен биргеликте эле бүгүнкү уткан командабызга адаттагыдай эле мына ушул Нитро энергетикалык суусундугунан мыкты билектерибизди тапшырабыз. Андыктан биздин командалар азыр эфирден сырткары эле даяр экенин көрсөтүп атышат. Анда баштайлы. Менин оң тарабымдагы келген коноктору менен тааныштырып өтөлү. Айта кетүүчү нерсе, бүгүнкү биздин коноктор «Бир күн келет» сериалынын актерлору, актрисасы жана кадр артында иштеген инсандар дагы бизге келди. Аны эмесе оң тарабымда отурган коноктору менен тааныштырып баштайын. Мына ушул «Бир күн келет» сериалынын кадр артындагы администратору, ошондой эле грим боюнча иштеген айым Лариса Ким. Кош келиңиз, кол чаап коелу. Көрүп атканыбызга кубанычтабыз. Алгач айта кетсеңиз, мына ушул сериалда барын боюп, жакшынакай кылып чыгарып, ыйласа ыйлагандай кылып, баарын окшоштурдуңуз да, Ооба, болушунча. Эмне көбүнчө кыйын болду сиз үчүн? Мен үчүн эч кандай эле кыйын болгон жок. Бардыгы сонун. Ошол сериалда кадр артында иштеп атканда ошо сактан да аябай көп боюп аттым мен. Неге? Ошондо сактанды боюп, бул кичине кара торуда, анан ошого бир эме болуп аттык да, аябайчы. Көбүнчө бул главный ролдо болгондуктан Сактан менен Назим анан Мурат үчөөнү аябай карап аттык, аябай боюп аттык. Бирок жакшы, сонун бардыгы. Эч кандай кыйынчылык болгон жок. Баары жакшы өттү. Баары сонун өттү. Анан мага фамилияңыз кызык болуп калды да, Лариса Ким. Айта кетсеңиз? Айта кеткенде мен өзүм кореянка болом. Папам кореец, мамам кыргыз. Бирок мен өзүмдү дайым кыргыздын кызымын деп айтып жүрөм. Кыргызча так сүйлөйм, кыргыз мектепте окуп, кыргызча окугам да, кыргыз мектепти аяктагам. Аны эмесе Лариса айым менен биргеликте мына ушул «Бир күн келет» сериалынын башкы каарманы, актрисасы бизде Назима Жумакадырова конокто. Кош келиңиз, кол чаап коелубу. Назима, көрүп атканыбызга кубанычтабыз. Мен да кубанычтамын. Негизи ушул сериалдагы учурлардан, кызыктуу учурлардан айтып бериңизчи, кайсыл жер көбүрөөк сиздин эсиңизде калды? Негизи сериалда кызыктуу учурлар көп эле болду, бирок мен эң баарынан эсимде калганы бул Сактан келип, кайра-кайра менин атымды айтканы да. Анан биякта Болот байке болсо, андай эмес, мунун аты Сайкал, Назима десе, ошол жеринен мен мындай ыйлап отурган жеримде ошо образды араң чыгарып берип, кыйналып, ошол образга жаңыдан кирип атсам, Сактан келип, ыйлаба, Назима баары жакшы болот дейт. Анан мен өзүм да күлүйм. Болот байке урушат, режиссер байкебиз, эмне силер кайра деп ошону 3-4 дубльдан кийин анан ошол менин эсимде калган, анткени аябай жүдөгөнбүз ошондо. Ошо. Бул сериалдан кийин тааныгандар көбөйдүбү? Ооба, көбөйдү. Подписчиктери чогулду, актив жакшы болду. Жакшы деп коебуз баары. Кудайга шүгүр. Жакшы, Назима үчүн кол чаап коелу, келиңиздер. Анда эмесе биздин бир командабыз даярсыздар, Лариса айым, Назима, сиздердин командага анда ат коюп алалы? Биздин командага ат коелу. Келечек деп коелу. Анткени биз жакында эле Келечек деген дагы бир кино тартып келгенбиз Көлдөн. Буюрса жакын арада чыгат.
ошонун келечек жаштардын колунда, мисалы келечек жакшы арбитр келечек дегенде сонун бир ат ушу келечек деп коелу биздин командабыздын атын. Макул, келечек командасы бизде даяр, урматтуу көрүүчүлөр. Анда эмесе биздин кийинки келген командабызды, тактап айтканда оюнчуларыбызды тааныштырып өтөлү. Мына ушул сериалда башкы каарманды ойногон бизде Сактан Кабылбеков конокто. Кол чалып коелу. Сактан, өзүңүздүн бул учурга чейинки баягы тажрыйбаңызбы же билбейм, буга чейин тартылдыңыз беле же биринчи жолу бул сериалда бир атыңыз чыгып атабы, кандай болуп атат негизи? Буга чейин клиптерде сүйлөбөй тартылгам. Ошондой эле рекламаларда, кинонун какой-то бир эпизодторунда мындай сүйлөбөгөн жерлерине катышып калчу. Кээ бир жерден өтүп кетип эле. Папус карма өтүп кетип айтсам болчу. Ошондой могул менмин деп көрсөтүп жүргөм. Анан аракет кылып өзүм болсо мен дагы ырчымын. Ошол жаатта окуйм азыр. Дастанчымын. Комуз менен дастан айтам негизи. Анан экинчи кесип катары аябай жан дүйнөмө жакын. Курстарды окудум, актерлук чеберчилик боюнча. Анан ошол байкелерибизди таап, ошолордун курсунан окуп билим алдым десем болот. Анан ошол менен илинип калдым, Кудайга шүгүр. Сизди дагы таанып атышабы? Мени таанып атышат. Кандай экен? Элдер таанып, балким учурашып же подписчиктер көбөйгөндө бир башкача сезимдер болот атабы? Ооба, эмнегедир так мен ойлогондой эле болуп атат. Мен мындай аябай моинтип таанылып, ой, Сактан экен деп, моинтип айтпайт болуш керек деп ойлогондой, ошондой болуп атат да эмнегедир. Эгерде мен ошентип ойлосом, чоңураак нерсени ойлосом, чоңураак бермек. Мындай карап таанышат эми, могу каяктан эле, Сактан, Сактан сенби? Өтүп барат, могу кинода бала деп. Могу актер беле деп сүйлөшүп ушундай да. Анан региондогулар көбүрөөк тааныйт экен. Мен силер жана кинодогу, анан кичинекей балдар көп тааныйт. Силер жана кинодогу баласыңарбы деп. Ооба, албетте жагымдуу болот. Өзү жакшы, мага жакты деп. Жакшы, дагы да болсо ийгилик каалайбыз. Дагы сонун мыкты фильмдерде аткарасыз деген ойдобуз. Аны эмесе ушул эле сериалда Сактандын апасы болуп аткарган бизе конокто Зуракан Мавлянова конокто. Кол чалып коелу. Кош келиңиз. Көрүп атканыңызга кубанычтабыз. Рахмат. Сиз дагы мына ушул сериалдан өзүндү айтып бериңизчи. Негизи ал жактан кандайдыр бир өзүңүзгө ала турган, үйрөнө ала турган же болбосо жакшы бир сезимдерди калтырган учур кайсыл мезгилдер болду? Менде Сайкалдын атасы авария болуп, анан балам менден акча сурап келген жерде ошондо чын дилим менен мындай неме кылдым да, аткардым да, берилип, чын эле болот. Чында беле мен балам бирөөгө жардам берип аткандай болупчу. Ошол жарагы мен эсимде калды. Анан жолдошум ковид менен ооруп калат. Ошол жерде чында эле ковид менен ооруган адамдарды элестетип ыйладым да. Ошолор эсимде. Эң сонун азаматсыз, сиз үчүн катуураак кол чапкым келип атат. Аябай сонун. Келгиздер, анда сиздердин командага дагы ат коелу, анда кандай коебуз? Биз Сактан экөөбүз кеңешип, биз Залкар деп койсок, өзүбүздүн студиянын атынан, э? Залкар командасы. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, биз оюнубузду баштайлы. Командаларыбыз даяр болду, тааныштык, учураштык, сүйлөштүк, кичине болсо дагы маалымат алганга аракет кылдык. Анда эмесе келечек командасы жана Залкар командалары бүгүн Халва шоу программасында ойношот. Анда эмесе биз баштайбыз. Биринчи оюнубуз бул тамга жегич оюну.
Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү программабыздын башкы демөөрчүсү бул Нитро энергетикалык суу сундугу. Адышата компаниясынын эң алдыңкы энергия берген суу сундуктарынын бири мына ушул Нитро экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Жана ар бир адам өзүнүн жаккан дамын тандап алса болот, жана тандап алышкан десек болот бул учурга чейин. Ана эмесе азыр энергия топтоп биз дагы ичип алалы, анан программабызга oyunuzga girişeli. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликти гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Нитро Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Ана эмесе биринчи оюнубузду баштай берели. Жогоруда айткандай эле тамга жегич оюну. Тамга жегич оюнунун шартын түшүндүрө кетейин. Азыр бир командадан баштайбыз. Ошол командага бир тамга берилет, суроолор берилет. Суроолорго жалаң ошол тамгадан баштап жооп бериш керек. Ар бир оюнубузда убакыт чектелүү болот. Канчалык көп жооп берген болсоңуздар, ошол командага упай берилет. Азыр анда кайсы командадан баштайлы? Келечектен баштабайлы. Келечек. Коркутасыңарбы? Жок, сыйлап атабыз кыздар. Анда келечек баштай берели сиздерден. Сиздерден анда ким ойнойт? Бирөөңүздөр ойносоңуздар болот, экинчиңер жардам берип турсаңар болот. Бизден Назима ойносун, мен жардамчы болуп турайын. Макул, анда Назима, сиздерге берилүүчү тамга бул Р тамгасы. Р тамгасы. Бардык суроого Р тамгасынан баштап жооп бересиз. Сөзсүз эле ошонун бир жообун айтпаш керек, Рдан баштап импровизация, кыскасы таап кете берсеңиз болот. Ана эмесе убакытыбыз башталды. Биринчи суроо. Кичинеңизде ким болууну кыялдангансыз? Развлекательница. Үшүгөндө эмне жеш керек? Үшүгөндө редиска. Венгрия президенти? Рома. Сиз жактырган кино? Мен жактырган Ромео и Джульетта. 23 февралда эмне белек бериш керек? Роза. Сиз жакшы көргөн конфет? Рис деп берет. Күзүндө кимдер ойгонот? Күзүндө ромашкалар. Сумкаңызда эмне бар? Сумкамда рулет бар. Сиз дайыма уялган жер? Рим. 7-де ким СМС жазат? Эртеменки. Эме? Ректор. Каяктан өзүңүздү бактылуу сезесиз? Райдан. Түнкү 3-тө сиз бирөөгө СМС жазасызбы? Ромага жазам. Миллион сом утсаңыз эмне деп кыйкырасыз? Развлекайтесь деп кыйкырам. Дарбазаны кандай өңгө сырдаш керек? Розовый. Капа болуп турганда эмне кылыш керек? Рыдать. Убакыт бүттү. Назима үчүн кол чап койбойлу, Жакшы жооп берүү болду. Анда эмесе, ушундай эле шартта кийинки командабыз ойнойт. Сиздерден ким ойносун? Сиз ойносоңуз, Сен ойлодуң. Жашта. Мен жардам берем, коркпом. Точно? Да. Сактананда сиз ойнойсуз, Сизге берилүүчү тамга П тамгасы. Мен дайын турам. Даярсызбы? Ооба. Анда убакыт кетти. Биринчи суроо. Нарынга чейин канча саат? 5. Үндү кантип жакшы чыгаруу керек? Попугайдай. Конокторду каяка тососуз? Памирге. Биринчи миллиардты каяктан табасыз? Подвалдан. Кечкиге кандай тамак жасайсыз? Помидордон. Жуушта ким коркунучтуу? Папа. Троллейбуста эмне кылбаш керек?
Папирос чекпеш керек. Эски кийимдерди эмне кылыш керек? Подвалга ыргытыш керек. Дженнифер Лопести Кыргызстанда эмне дешет? Дженнифер Лопес. Кайсы жылы велосипед ойлонуп табылган? Падыша тактан кулаганда. Сиз жакшы көргөн музыка? Просто люблю тебя. Миллиардтарды каяка катыш керек? Подвалга. Подвалдан башка жооп беребиз. Поездке. Охранник болсоңуз каякты кайтармаксыз? Паркты. Шаурма кандай эт менен даамдуу? Пингвин. Болгариянын борбору? Памир. Убакыт бүттү. Мына ушундай. Эми кол чалып коелу, Өзүңүз эле ойносуңуз. Зуракан эже, сен ойно деп коюп атам. Өзүнө жооп берип баштайм. Баламды дайым защитада турам да. Жакшы. Сиздердин эсиңиздерге калган кайсы суроо болду? Же жооп берүүгө кыйыныраак болгон? Жок, ректор деген болду. Анткени эртең алып чалып ойготот деген. Ким СМС жазат деген. Сиздергечи кайсы суроо эсиңиздерде көбүрөөк калды? Же кыйыныраак болду жооп берген? Жок, мага күлкүлүү болду баары эле. Күлкүлүү болду. Бизге да күлкүлүү болду. Бир сурооңузга түшүнбөй калдым жанагы. Бир жактын борбору. Памир деди, Памир. Сен Амир деп угуп алдың окшойт, Памирика дегендей угуп. Жакшы. Анда эмесе жыйынтык чыгаралы. Биринчи оюнубузда биринчилерден болуп бизде азыр Келечек командасы ойногон болчу. Алар жалпысынан суроо 16 суроого жооп берип жетишиптир. Кол чаап коелубу? Биринчи команда. Ал эми экинчи командабыз болсо 13, 14, 15 суроого жооп берип жетишиптир. Кол чаабыңар. Ошону менен урматтуу көрүүчүлөр, биринчи оюнда бир суроого көбүрөөк жооп берип алдыга чыккан Келечек командасына 1 упайды бердик. Ошону менен 1-0 эсебинде азырынча Келечек командасы алдыда. Ал эми Залкар командасы бизде оюндар алдыда көп. Кийинки оюнда алдыга чыкканга, теңелгенге аракет кылыңыздар. Сиздер үчүн жакшы билектерди камдап койгонбуз. Аны эмесе кийинки оюнубуз Алло, сен кайдасың оюнуна кезек берели, ага чейин жарнама көрөбүз. Азыр экинчи оюнубузга Залкар командасы келди. Командалардын бирөөсү шартын айта турган болсок, көрбөйт. Тактап айтканда, сактан сиз кайсы жерде отурганыңызды билбейсиз. Эми Зууракан эже, сиз болсо экранга чыккан ар бир жерде сөздөр чыгат, жерлер чыгат. Үнүңүздү чыгарып эле түшүндүрөсүзбү? Үнүңүздү чыгарып эле айтып бересиз, сактан болсо табыш керек. Буга да убакыт берилет. Эгерде кечке ойлонуп өзүңүз ал жерлерди билбей калган болсоңуз, кийинкисиде өтсөңүз болот. Бирок жерлер дагы чектелүү, түгөнүп калышы мүмкүн. Ошондуктан айтып бергенге аракет кылыңыздар, Даярсыздарбы? Даярбыз. Анда баштадык, убакыт кетти. Биринчи жер. Жаштар. Көрсөтүп бербейбиз, айтып беребиз, Окуучу жерлер бар, студенттер, окуучулар бар. Вуз, университет. Жок. Сабактан кийинки жерлер. Библиотека. Экөөбүз жолуккан жак. Суун жел. Гөл. Жок, мен кай жактыкмын. Ош. Ошону беркиндей да кол. Сулаймантоо. Жок. Чогуу айт. Область. Регион. Айтпайсыңбы? Биякта бөлүнөт го. Ош области. Кийинкиси. Эми сабакка баратканда күтүп отурчу жерлер эртең менен. Остановка. Жок, кыргызчасы. Кийинкиси. Сумдан өтүп кеткен жерлер. Подземка. Кандай айтылат? Жер өтмө. Жок, ошо орусчасы эле толугу менен. Подземка. Подземный переход. Туура. Кийинкиси. Неме барып кийимдер сатып алчу жерлер. Торговый центр. Жок, мындай. Базар. Жок, беркиндей кыргызчасы. Базардын кыргызчасы.
Базардың кыргызчасы. Биринчи айтканыңыздын Рынок. кыргызчасы. Ош базар. Түйүндөр деп коебуз го, түйүндөр деп айтылат да жалпысынан. Түйүндөр, Биринчи орусчасын айткансыз, ошондо эле кыргызчалап базар, айткансыз. базар. Базардын кыргызчасы да болот. Убакыт бүттү. Сода Сода борбору, борбору, торговый центрде түйүндөр кыргызчалап Сода борбору. айтып коймоксуз. Жана бирөөнү таппай калган жери бул түштүк болчу. Түштүк. Ай, Эки жакка бөлүнөт го десет. түштүкпү. Мына ушундай жыйынтыкталды биринчи биздин команда ойноп бүттү. Ал эми азыр ушундай эле шартта кийинки командабызга кезек беребиз. Алар кандай табат болду экен, баарыбыз байкап отуралы. Келечек командасы оюнду көрүп алдыңыздар. Кичине жеңилирээк болуп болуш керек, Аракет кылабыз. Анда даярсыздар, биз баштадык. Убакыт кетти, биринчи жер. Жана кечке Зураджа бир сөздү айтып берди го, ошол сөздү айтпагыла деди го. Бомуштар эметкен жер. Жок, бомуштар каяка катынат? Подъемный жер. Ошонун башка сөзү. Подъездердин эмеси. Подвал. Кийинкиси. Так, Рим шаары болот, анын Римдин эмеси, мамлекети. Римдин мамлекети. Кийинкиси. Биз ушул нерсеге даярданганбыз. Даярданган ырчылардын даярдана турган жери да. Студия. Жок, жана биз кино тартып атканда студияга эмеге барып гитаралар менен ойноп атып элек. Там видео тартып. Караоке? Жок. Кийинкиси. Азыркы эле сөздүн карама каршысы азыркы таппай калышты го. Мен каяктыкмын? Түндүк? Кийинкиси. Там залга же болбосо велосипед клуб? Жок. Ошонун эле кыргызчасын айтсаңыз. Мындай даярданып эметкендин, заниматься эткендин кыргызчасы. Машыгуу зал? Кийинкиси. Так, тоолорго, көлдөргө барып алып ошону тигебиз, тигип уктайбыз ошого. Палатка? Да. Кийинкиси. 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 Что мы эметпей. Кийинкиси. Так, времени жооп атасыздар. Кийинкиси. Убакыт бүтүп калыптыр. Ладно. Аны эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, Алло сен кайдасың оюнун жыйынтыктайбыз. Жана биринчи ойногон команда, Залкар командасы 4 жерде туура табышкан болчу. Ал эми азыр келечек командасы дагы 4 жерде туура таптыр. Ошону менен Коррупция болот окшойт. эки командага тең бирден упай бердик. Жалпысынан 2-1 эсебинде келе жетабыз. Келечек командасы дагы да болсо алдыда. Оюндар жагып атабы? Уланталыбы? Уланталы, анда кийинки ойдуңуз бул жарнама базары деп аталат. Биздин келген актерлор кандай жарнама кылышат болду экен, азыр байкайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, жарнама базары ойдуна келдик. Эки командага мына ушундай буюмдарды бердик. Залкар командасына степлер, ал эми сиздерге кадимки кайчы. Бул буюмдарды эки команда азыр жарнама кылышыңыздар керек. Кыскасы, биздин көрүүчүлөр сиздердин жарнама кылгандан кийин, сатып алгысы келиш керек да. Бул жерде тамашалуу жарнама кылсаңыздар болот, кыскасы өзгөчө болсун, баасын койсоңуздар болот. Эгерде жазам десеңиздер, сиздерге жазып алам десеңиздер, кагаз ручка берейин, даярданууга 3 мүнөт берем. Биздин көрүүчүлөргө сиздер муну сатышыңыздар керек. Жыйынтыкты болсо биздин команда чыгарат, эфир артында көрүп отурган. Кайсы команда мыкты жарнама кылган болсо, ошол командага упай берилет. Аны эмесе даярданууга кеттик.
Урматтуу көрүүчүлөр, биз программабызды уланталы. Азыр болсо жарнама базары оюнунда биринчилерден болуп келечек командасы өздөрүнүн буюмдарын жарнама кылышат. Анда Назима, Лариса, сөз сиздерде. Бардыңыздарга салам достор. Сиздерге сунуштайбыз бул кайчыны. Эмне себептен сунуштайбыз? Анткени бул бардык нерсе керек. Жип кескенге керек, кийимдерди кескенге керек, же болбосо жанагындай ар кандай кереги жок шымыңарды шортик кылып алсаңар, же чолка кесесиңерби, курч кайчы. Баасы болгону 250 сом. Чамдаңыздар, кимиңер алып алсаңар да аябай бактылуу адам болосуңар. Анткени бул кайчы аябай курч. Жана бул гүлдөрдү да кесет. Лариса? Бардык нерсени кесет. Мына менин чачымды да кесет. Костюмшумду дагы. Кыскасы бардык нерсени кесет. 200 гана 50 сом болгону. Акчасы. Бар акчасы. Мурда 100 сом болчу, азыр бардыгы кымбаттап кетип 250 сом болду. Ошо 250 сом болдук. Түшүнүктүү. Мына ушундай жарнама болду келечек командасынан. Ал эми азыр болсо кезекти биз Залкар командасына беребиз. Келиңиздер. Бизде бул кармап турган предмет степлер. Бул офистерге, мектептерге аябай керектүү, ыңгайлуу зат. Баасы 1000 эле сом. Атайы бул Италиядан келген, биздин офисте гана бар, качествосы аябай жакшы, Кытайдык эмес. Шашылыңыздар, 3-өн алганга бирөө бекер берилет. Кошумчалап коебуз. Бул бирөө эле өзү, 3-өн ала албайсыздар. Бул кадимки Илон Масктын учурунда колдонуп жүргөн степлери, бул жагында автограф коюп кеткен. Жана бул жерин ачсаңыздар, ар кандай өлчөмгө кое болсо болот. Эң кичинекейден баштап чоңго чейин койсоңуздар болот. Ар бир катуу, эмне катуу болсун, жумшак нерседен катуу. Жинге тийген адамдардын оозунда басып алсаңыздар болот. Бул эң сонун заман талабына жооп берген эң акыркы үлгүдөгү степлер. Сатып алууга шашылыңыздар. Бул биздин гана магазинде бар. Баасы болгону 1000 эле сом. Алсаңыздар эч качан өкүнбөйсүздөр. Мындай айтканда түбөлүк колдонулчу товар. Жогоруда сиз айтып кетпедиңизби? Жинге тийген адамдардын оозундагы өзүңүз кыпчытып көрдүңүз беле? Жок, мен өзүмүз кыпчытып эмес, мындай кылып туруп атып көргөм. Кимди? Мурун атышып ойночубуз, мындай башын чыгарып турган мындайдан кылып туруп атсак тебет го. Мынакей ушундай жарнамалар болду эки командадан. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин бааңыздар кандай? Ал эми биздин командадан да сурап өтөйүн. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып койсоңуздар, кайсыл команданыкы мыктыраак болду деген ойду сурагым келип атат. Жана упайды кайсы командага берели десем жооп айтышты. Залкардыкы көбүрөөк жакшыраак болду дейт. Жана аларга бир упай беришти. Кочоп коелу, Биринчи упайыбыз, Экинчи. Ошону менен 2-2 эсебинде тең келе жатабыз. Эки команда тең теңелди. Алдыдагы оюндарда ким алдыга чыгат болду экен байкайбыз. Кийинки оюнубуз Алло доске оюну. Күч-кубатыңды башкара бил. Аны эмесе Халба шоу программасындагы дагы бир кызыктуу оюнубуздун бири Алло доске оюнуна кезек келип жетти. Азыр болсо, урматтуу командалар, оюндун шарты жөнөкөй. Сиздер ойнобойсуздар, сиздер кимдир бирөөгө байланышка чыгасыздар, ошол адам ойнойт. Ал адамга бизде экранга бир суроо чыгат, 3 вариант жообу менен. Ошол адам табыш керек. Анын жообун гана кабыл алабыз, өзүңүздөр тапканга болбойт. Азыр эки команда бири-бириңиздерге бир тамга айтышыңыздар керек. Ошол тамгадан башталган адамга чалышыбыз керек. Жогоруда кайсы командадан баштадык эле? Келечектен баштаганбыз, Азыр Залкардан баштайбыз. Келечек, сиздер бул жака бир тамга айтыңыздар. Ошол тамгадан башталган контактка чалабыз. Мен
Мен атыман башталган башталма. Н буква Н. Сөз эле досторго же мындай Айырмасы жоқ. Кыскасы биздин оюндун аталышы доски, бирок баягы бар эле доскелерге кире бербейт экен, ошон үчүн баарына чалганга мен доскелерим бит. Чалып атасыз. Алгандан баштап 30 секунд эле беребиз. Мынакей суроо. Алло, Нурка. Кандайсың балам? Мен түз эфирдемин. Аз эле убактым бар. Кыргызстандын кайсы жери космостон көрүнүп турат? Кыргызстандын кайсы жери космостон көрүнүп турат? Ленин чокусу. Ысык көл, Арсланбап. Ленин чокусу, Ысык көл, Арсланбап. 3 вариант, ошо үчөөнүн бирөөсү. Кыргызстандын кайсы жеринен космостон көрүнүп турат? Ленин чокусу, Ысык көл, Арсланбап. Айттык. Давай. Ленин чокусу, А. Убакыт бүтүп атат. Бол. Ысык көл, Б. Ысык көл, Б. Арсланбап, Б. Болуңуз. Бол. Нурка, бирөөсүн айтып кой. Космостон. Хорошо, А варианты дейт. Кабыл алдык. Кыргызстандын кайсы жери космостон көрүнүп турат? Ленин чокусу, Ысык көл, Арсланбап. Сиз чалган адам Ленин чокусу деп А вариантын туура деп эсептеди. Ал эми өзүнүн туура варианты бул Б варианты болчу, Ысык көл көрүнүп турат, Тилекке каршы таба алган жок. Аны эмесе келечек командасы сиздерге кезек берели. Сиздер бул жакка бир тамга айтып коюңуздар. Сен айтасың ба? Жакшыраак тамга айтсаңар. Тескери Эмес. Эден башталган. Нура дегенде. Тамгасын беришти. Келиңиздер. Кимге чалып атасыз? Эрмек байкеге. Бизге суроonu чыгарып берип коюңуздар. Алло, Эрмек байке, кандайсыз? Алло, Эрмек байке. Мен убактым жок, азыр бир суроого эле жооп берип коесузбу? Кыргызстандын эң бийик чокусу, А вариант Жеңиш чокусу, Хан Теңир чокусу, Талгар чокусу. Кыргызстандын эң бийик чокусу кайсы? Жеңиш чокусу. Всё. Табып алдык. Мына ушундай. Кыргызстандын эң бийик чокусу кайсы? Жеңиш чокусу. Хан Теңир чокусу, Талгар чокусу. Сиз чалган адам Жеңиш чокусу деп жооп берди. Чындыгында А варианты туура. Жеңиш чокусу. Кыргызстандын эң Бул оюндун жыйынтыгын чыгарсак, чынында келечек командасынын чалган адамы туура жооп бергендиги үчүн бир упайды бердик. Жана 3-2 эсебинде келечек командасы дагы алдыга чыгып кетти. Аны эмесе кийинки оюнубузга кезек беребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, калпы чымбы оюнубузга кезек келди. Калпы чымбы оюнубуздун шартын түшүндүрүп кетейин. Менин колумда мына ушундай карточкалар бар. Ичинде калпы чымбы деген жазуулар бар. Азыр эки командага бирден карточка берем. Ичиндеги жазууну экинчи командага көрсөтпөйсүздөр. Өзүңүздөр көрөсүздөр. Жана кандай жазуу келсе, ошондой бир окуя айтып бересиздер. Чын деп келсе, чын бир окуяны айтышыңыздар керек. Калп деп келсе, калп бир окуя айтасыздар. Аны экинчи команда табыш керек. Булар калп айтты же чын айтты. Табыш керек. Бирок негизги нерсе сиздер таптырбай айтканга аракет кылышыңыздар керек. Кыскасы, карточкадагы жазууну таба албаш керек алар. Аны эмесе, актёрдук чеберчилик сиздерде мыкты экенин билем. Чындыкты калптай кылып, калпты чындыктай кылып, кыскасы таптырбай айтасыздар деген ойдомун. Аны эмесе, эки командага тең.
ушинтип аралаштырып туруп бирден берейин, келиңиздер. Эң ошону аласызбы? Анда Назима окуясын айтып баштады, сиздер табышыңыздар керек. Буга да убакыт чектелүүбү? Жок, айта бериңиз. Мен өзүмдүн мектепте окуям айтып берейин. Мен 3-4 класстарда да. Мындай примерно. Бир жаңы кыз келген, анан мен болсо 1-класстан бери бир мектепте окугандыктан жаңы келгендерди бөлмөй жагым бар болчу да. Эми кичинекей кезде боло берет. Анан ал кыз келип көзүн сүзсө мен аны жаман көрүп, анан үйгө кетип баратканда аны бургулап деп, короче, ушундай нерселерди кылгам да. Анан алкышыңды болчу. Анан экинчи жолу үчүнчү жолу тепкенде ал болсо барып туруп лужага түшүп калды да. Курткасы менен отуруп калды да. Ошол бойдон мен аны аяган эмесмин, кетип калгам. Эртеси күнү апасы келген. Эртеси күнү апасы келип мени колуман уруп, чаап, жада калса тиштеген да. Мен ошондо өзүм токтоо болгондуктан, эмоциямды сыртка чыгара албагандыктан мен ошондо ыйлаган эмесмин. Ыйлабай турганымды көрүп, карасаң муну ыйлабай турган деп ургулап, ушинтип мени ушундай кичинекей кызды унижать этип кеткен десем болот да. Анан мугалим келип калып, бизди эметкен, типа успокойтесь деп эжени алып кетип калган. Анан мен эртеси ошол күнү мамама барып ыйлагам. Мама мени бирөө келип ушундай ата-эне келип мени уруп салды, ушинтип салды, сиз да барып тиги кызды уруп коюңуз депчи, анткени эми кичинекейсиң да. Мамам болсо макул деп барды, бирок ошол жерден мамам өзүнүн сабырдуу адам болгондуктан ал кызды барып кичинекей кызсыңар, эми уруш талаштар боло берет да деп эч нерсе кылбай койгондо мен аябай ызалангам да. Эмне себептен башкалардын мамасы болушат, а меники болушпайт деп. Ушул история чынбы же калппы? Чын айттымбы же калпайт? Калпайтсыбы? Колуман тиштеп, калпко дейм. Көзүн жогосу бир болуш керек э? Ооба, экөөңүздөр жолуңуздар бир болуш керек. Оюңуздарды айтсаңыздар болот. Кимдер кандай ойлоп атасыздар? Мен мындай ишенип келаткам, бирок ишенбей калдым да. Тиштейт деген жерден. Ошондой бул өзү кичине башы мындай чындык бар да, бир 20% каркасы бар да, анан калганы калпыраак болуп калды да, кичине. Бирок карточкадагы жазуудагыдай айтып атат азыр бул. Мен деле апама кошулайын эми. Ошондо чынбы деп ойлойсуздар, э? Калп деп ойлойсуз. Калп деп ойлоп атабыз. Акыркы жообуңуздар, э? Калп, э? Мен калп деп ойлоп атам. Калп анда болду. Анда карточкаңызды көрсөтүп коюңуз. Бул чын экен. Мен бир да сөздү алдаган жокмун, анткени ошол адамдар көрүп атса. Көрүнөдү. Кыздын аты ким эле? Кыздын аты Элиза болчу. Элиза. Мен Элизадан кечирим сурайм, анткени эми балалык кылгам. Өзүң баштап турсуң да. Балалык кылгам. Бирок мен өзүм баштагам да. Андан кийин мамасы уруп кеткенден кийин эртеси күнү кайра салып салгам. Азыр ушундай мүнөз дагы деле барбы же? Кичине бар, просто какой привет, такой ответ да меникичи. Эгер адамга жакшы мамиле кылса, мен ал адамды аябай жүрөгүм менен кабыл алам. Эгер адамга башында тийишсе, анда мен сөзсүз кайтарам да. Жоом берем. Бергенде да жакшы берем. Азыр кичине коркунучтук экен, э? Чын эле тиштеген, анткени көрдүңүзбү, мен ушул историяны көбүнчөсүн айтып берсем, кантип эне тиштесин дейт да, бирок ошондой деле апалар бар. Кичине сабырдуу болгула. Балдар ойноп, урушуп, кайра жараша берет. Келиңиздер эми. Сиздерге кезек берейин. Мен да айтып берейин анда, башыма өткөн окуяны. Мен Америкада 9 жыл жашап келдим да. Анан ошол жака барып, океанды көрүп, элгери кичинекей кезимде кыялданчым глобустан көрүп, ушул сууга ким түшөт, ушул жерде ким жашайт деп глобусту монтоп карашымын да. Анан Кудайдын буйругу менен барып калдык балам экөөбүз, барып. Анан дайым эле эскертип турат, абайлагыла, акула бар, абайлагыла дейт да. Аны жана американский кинолордон көрөбүз го, ошонсу деле бат ужас болушат. Ошону билип туруп мен дагы бардым да, ошол кезде аябай суу көп келип, майда акулалар сеткадан өтүп кетип атышкан да. Анан мен байкап турмун, деп кызыгып тереңдеп бир топ кетип калыптырмын да. Анан эле элдер мынтип башымды көтөрсөм эле подружкаларым кыйкырып атып, кайт деп. Көрсө келтеген акула эле келатыптыр, келатыптыр. Ал деген эмелер жетип барып мени сакташканда,
кайык менен барышыпчы, ата антпесе мен бул жерде отурбай калат элем. Анан өзүм баягы эргип, сүйүнүп, кыялданып туруп кете бериптирмин да. Даже сүрөтүм бар, көргүзөйм деп. Демек, Кыздар тартып алышкан экен. Карап отургандар барып сактап калышкан. Ал жакта ар бир неме отурат да, суучулдар карап отурушат. Алар да байкабай калыптыр да, мен дагы кызыгып сүзгөндү жакшы көрчүмүн, жакшы сүзөм. Анан тиги мындай биринчи түшкөндүгүң болуп. Акула жеп кетмек беле ошондо. Акула жеп кетмек ошо. Мына ушундай окуя, Ушул окуясы калпычымбы? Калп. Жок, Лариса эже, сиз билесиз да, Америкага барган балким. Жок, Америкага барган. Зор эже Америкага барган. Жок, барса, возможно, болушу да мүмкүн да. Бул жерде. Жок, сууга түшкөн анан бирок тигил акула. Бирок Зор эже өзү айтып кетпедиби эме деп. Айтып алды да башында, башыман өткөн депчи. Башынан өткөн балким Америка өттү. Бирок андай акула, сиз аны айтып бермексиз, мурда эле биз укмакпыз да. Что мен биринчи болуп атам. Мен көбүнчө Америка жөнүндө эч кимге деле айтып бербейм. Негизи мактангандай болуп каласыз да. Айтсаң эле баягы мактангандай болосуң да. Скромная болду. Жашап келип турсак, эмне деппи? Элер өтөттү. Сен таштап салды беле Америка. Андай эме калпты эле ойлоп атам. Калпкы. Калп анда акыркы жообуңуздар, келиңиздер анда карточкаңыздарды көрөлү. Бул чын турбайбы? Чын экен. Ооба, мен Ушундай сеткалардан неме сеткадан өтүп кетишет экен да, аны мен байкабай эле кызыгып кете бериптирмин да. Бир айтам бичте. Ошондой мындай акула бар жерге демек адамдар түшүрөбүшөбү. Мен жакындан эмес, мен алыстан көрүп, суучулдар көрүптүр. Айтам бичте айтып койсоңуз болмок да бизге. Бир айтам бич аябай жакында неме сеткага. Анан тиги байкабай калыптырмын да. Ошол кезде эле эскертип атканда акула чыгып атат, абайлагыла. Ошентсе деле баягы. Просто башыңыздан аябай оор эле өтүптүр негизи. Ошондон кийин сүрүлө кандай жаман э? Ошондон кийин сууга барганда эле коркуп аркамды карап турам. Көлгө чыкканда деле. Акула келип калды, көлдө эле. Аквариумдан көрүп эле коркосуң го акуланы? Мен өзүм мынтип көргөн жокмун, просто тигилер кыйкырып ызычып атышыптыр да. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, эки команда тең азыр өздөрүнүн окуясын кийинки командаларга таптырып кеткен жок. Ар ким өзүнүн окуясын өздөрүндө калтырды, упайларын калтырышты жана эки командага тең бирден упай бердик. Оюнубузду жыйынтыктайлы жана урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки оюнубузга дароо кезек беребиз. Бул оозундан окуу оюну. Оозундан окуу оюнунун шарты жөнөкөй эле. Азыр бизде Залкар командасы ойногон турат. Азыр сактан наушникти кийесиз, сизге музыка коюп беребиз, эч нерсе укпайсыз. Ал эми Зор эже бул жакта экранда бизде сөздөр чыгат. Бирден эле сөз. Ошол сөздү оозуңуздун кыймылы менен гана айтып бересиз. Үнүңдү чыгарып, Үнүңүздү чыгарасыз, бирок кыйкырбайсыз. Болгону кол менен жаңсоо, мимика, жести колдонбойсуз. Кол жер Ооба, оозуңузду гана кыймылдатышыңыз керек, сактан ошол сөздү табыш керек. Буга да убакыт чектелүү, батыраак айтып, батыраак тапканга аракет кылыңыздар. Таппасак өткөрүп турабызбы? Жанакыдай кылып эле. Кечке таппай калса, кийинкиси десеңиздер болот. Анда даярсыздарбы? Аны эмесе убакыт кетти, биринчи сөз. Көрсөтпөйбүз, эжеке. Суши. Суши. Дождик. Калемпир. Китеп. Калемпир. 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 Калыңбы. Калемпир. Бамбук. Кийинкиси. Сөздөр түгөнүп калышы мүмкүн. Кулак. Ой, Кийинкиси. Самын. Самын. Жабык. Самын. Башым. Самын. 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 Капат. Кийинкиси. Балта. Балта. Балта.
Морская. Балта. Башың. Балта. Балта. Көрсөтпөй. Бросай. Биринчиси. Рулет. Рулет. Ушак. Рулет. 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 Кийинкиси. Чисто. Убакыт бүттү. Не? Сковородка. Бүттү. Убакыт бүттү. Бирди таптык. Балта дедим го. Жоқ. Мен чын эле окуй албайт экенмин. Сен Сокар өзүңөр командасы мына ушинтип бир сөздү туура таба алышты, калганы табылган жок. Ал эми азыр болсо келечек командасына кезек беребиз. Аны эмесе келечек командасы даярсыздарбы? Даярбыз. Анда даяр болсоңуздар, биз баштадык. Биринчи сөз. Танка. 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 Санза? Танка. Найза? Танка. Т. Кийинкисин. Кийинкиси. Көз. Отургуч? Көз. Стол? Көз. Скотч? Көз. Кулон? Көз. Көз. Стол? Көз. Кийинкисин. Кийинкиси. Кыска сөз. Жалбырак. Жалбырак? Шоколад. Шоколад. Кийинкисинге Шоколад. жалгыз? Шоколад. Ладно. Кийинкиси. Лимон. Лимон? Коро. 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 Коп? Жок, коро. Кетир. Кийинкиси. Майонез. Майонез. А? Майонез. Кетирчи. Кийинкиси. Акча. Акча? Акчаны дароо табат. Танка. Танка. Найза? Танка. Кетирсин. Уже сөз түгөнүп калды окшойт да. Ооба. Кийинкиси. Кийинкиси. Көз. 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 Скотч? Көз. Кийинкисин. Көз. Көз? Лимон. Лимон. Убакыт бүттү. Биз уттук. Убакыт бүттү. көз түсүс. Отуруш деп салдыңар го. Молодцы. Аны эмесе, мына ошентип оюн жыйынтыкталды. Оозундан окуу оюнунда азыркы бизде ойногон команда келечек командасы 4 сөздү туура таап кетишти. Ал эми Залкар командасы 1 сөздү туура табышкан болчу. Ошону менен 1 упайды дагы келечек командасына бердик. Кочоп коелу, Аны эмесе биздин программабыздын эң жакшы көзөрмөмдөрүнө келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Ага чейин жарнама көрүп келели. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликти гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Nitro Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин келген оюнчуларыбыз ар дайым командалары мыкты ойношот жана мыктыларына сөз түрдө Нитродан сонун биздин белектерди тапшырабыз. Ал эми сиздер үчүн да кызык болуп атат болуш керек. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн жеңүүчүлөрү кимдер болду? Санап отурган болсоңуздар, билсеңиздер керек. 4-2 эсебинде алдыга келечек командасы чыкты. Кочоп куттуктап коелу жана бүгүнкү Халва шоу программабыздын жеңүүчүлөрү болду. Сиздерге мына ушундай белектерди жана суусундуктарды тапшырабыз. Экөөңүздөргө келиңиздер. Рахмат. Бөлүшөбүз. Жана бизде мыкты оюн көрсөтүп бергенлиги үчүн дагы бизде Залкар командасына мына ушундай суусундуктарды берип коелу, келиңиздер. Энергия топтоп ичип туруңуздар, Хорошо. Эми оюнга аябай күчтөнүп келебиз, Кийинкисинде.
Оюндар жактыбы сиздерге? Сонун эң сонун оюндар болду. Көңүлүбүздү ачтык, өзүбүздү эркин алдык. Сиздерге рахмат, чоң рахмат. Кала шоу программасы. Демек, жакшы маанай жаралган болсо биз дагы абдан кубанычтабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү программабызда келечек командасында программабыздын жеңүүчүлөрүн атап өтөлү. Лариса Ким жана Назима Жумакадыровалар болду. Бизге кол чаап коюңуздар. Азаматсыздардын программабыздын ал эми аларга атаандаш команда Залкар командасы болду. Зуракан Маулянова жана Сактан Кабылбековдор болду. Кол чаабыңар. Барыңыздарга чоң рахмат. Келип бергениңиздер үчүн ийгиликтерди каалайбыз. Дагы да болсо, сонун фильмдерден, жакшы жерлерден көргүбүз келет сиздерди. Чоң рахмат. Рахмат чоң сиздерге. Сиздерге чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз программабызды жыйынтыктабайбыз. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.